Мен азыр бир нерсени көтөргүм келип турат ушул жерде мына. Министрдин орун басары, каржы министринин орун басары барбы Татиков деген? Келдиби, чакырдыңар беле? Келиңиз, келчи, микрофонго келиңиз сиз. Siz kança жылдан beri иштейсиз каржы министрлигинде? 2016 жылдан бери. 2016? Ой, 2006 жылдан бери. Ошондой десеңиз, мендеги маалыматтар боюнча 15 жылдан бeri иштейт экенсиз ошол жерде. Өткөндө жогорку кеңешке бардыңыз. Депутаттар суроо берип атат. Акыркы 2 жылда ошо биз келип иштеп аткандан баштап канча карыз алдыңар сыртка десе, сиз 7 миллиард доллар деп атасыз. Общий канча карызыбыз бар десе, сиз 11 миллиард деп атасыз. Кайдан алдыңыз бул цифраны сиз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча депутат, жогорку кеңештин депутаты суроо берген. Мен соңку жогорку кеңеш иштеп баштагандан бери деген туура түшүнбөй калгам. Ошондо 1992 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин ошол сумманы айткам. Siz туура түшүнбөй калсаңыз, мына сиздин чапаныңызды чечип алабы? Кайра түшүнүп сурабайсызбы? Кайсы жылдан баштап суроо берип атасыз? Мен ошону айтайын деп. Ал суроо берип атат сизге. Акыркы ушул 2 жылдан октябрдан бери канча карыз алдыңар сырттан десе, сиз 7 миллиард доллар карыз алдык, анан бүгүнкү күндө 11 миллиард доллар карызыбыз бар сырткы деп атасыз. Аны менен ал тимеле күнү тууп кетип атат. Мына көрдүңөрбү, мына сырттан карыз алып келип алып туруп, зарплат көтөрүп атат, пенсия пособияны көтөрүп берип атат деп. Сиз күнүн туудуруп атпайсызбы? Же эмне сүйлөшүп алып жасап атасыңарбы ошону карапайым калкты гузараж этиш үчүн? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, түшүнбөстүк болду. Эмкиде ушу дагы бир суроолордон болсо жооп беребиз, себеп дегенде бул депутат атайын ушундай суроолорду бере берет экен. Ну атай бере берсе сен даярданып бар да. Сен 15 жылдан бери министрликте иштесең, жөнөкөй специалисттен замдыкка чейин жетсең, орун басарлыкка чейин. Сени түнкү саат 3-тө ойготуп туруп, тур десе да тура калып туруп, ар бир цифраны жатка билип айтып беришиң керек да. Эгер сен кече эле барган специалист болсоң, же болбосо кече эле барган болсоң, анда мейли эле туура түшүнсөк болот эле. Канча карызыбыз бар бүгүнкү сырткы карызыбыз? Канча миллиард доллар түшөт? Азыр 2022 жылдын алдын ала маалыматы боюнча 4,2 миллиард. Андан башка биз жыл сайын өзүңүз билгендей 49%тан 45%га ички үйдүн продукциябыз тышкы карызга 49%тан 45%га чейин түшүрүп атабыз. Бул биздин планыбыз. Андан башка быйылкыга биз 505 миллион кредит алганбыз. Ошонун ичинен биз 262 миллион карызды тейлөөгө, тышкы карызга төлөп атабыз. Ошондо сиз топотериле жерин айтыңызчы. 4 миллиард 200 миллион тышкы карызыбыз бар, бүгүн. Бүгүн ошентип эле айтыңыз да, сиз 11 миллиардга көтөрүп салып атпайсызбы? Депутатка жооп берип, туура эмес жооп берип туруп. Түшүнбөй калсаңыз сураңыз ушундай жерден. Жарайт. Сурагыла да түшүнбөй калсаңар. Ал карапайым калк эл ойлойт да, булар чындап эле сырттан карыз алып келип алып 7 миллиард, 11 миллиардка чыгып кетиптир. Анан ошонун эсебинен зарплаталарды, пенсия пособияларды көтөрүп атыптыр деп ойлоп калып атпайбы? Мен силерди телевизордон көрүп отуруп, мен өзүм чуркап барып жооп бергим келип кетти ошол жерден. Эмне деп сен былжырап атасыңдар? Отуруңуз, мындан кийин андай болбосун, сизге эскертүү. Даярданып алып баргыла да, урматтуу министрлер, дайыма жогорку кеңештин комитеттерине өзүңөрдүн орун басарларыңарды жөнөтөсүңөр. Компетенттүү, жооп бере алган, анан ошол маселени түп тамырынан билген орун басарларыңарды жиберсеңер, так жооп берген мындай бир. Анан туура так цифралар менен жооп берсин да.